Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Каныбек Токторалиев, Таластын Кара Бура районунун Шекер айылындагы фермер. Сиздин үйдү өрттөп, айылдан чыгып кет деп атыптыр жергиликтүү балдар. Эмне себептен мындай болуп калып атат? Себеби мындай, урматтуу кыргызстандыктар. Антип эмеден телефондон жана сайттардан бүт жерлерге информация таратып, Токторалиев Каныбек деген 70 гектар жерди басып алган, алып койгон мыйзамсыз деп мени. Ошентип ушак таратып, элди травить этип, атравить этип. Ошентип чыгып аткан бир 2-3 киши бар да. Ошол 2-3 кишинин башында турган Исраилов Нурмат деген бар. Бул Ген прокуратурада кызматкер, ошакта кайсы жагын тейлейт, курирует этет, билбейм. Бирок ошол кишинин балдары же болбосо туугандары деп айтат элем да. Ошолордун кызыкчылыгы, бир кишинин кызыкчылыктары менен айылда ушундай окуя болуп атат. Бишкекте отурат бекен ал? Бишкекте отурат. Жок, баш прокуратурада отурат. Эми бул жер мен эл катары эле 91-жылы Акаевдин убагында Кыргызстан биринчи жолу жер реформасы болуп тараган кезде мен эл катары эле 0,50 сотук суугат, 0,50 сотук кайракы жер алгам. Өзүмдүн үй бүлөмө тийиштүү. Үй бүлөм. Мен 17 кишиге 17 гектар жер алгам. 17 киши деген эмне? 17 киши семья, үй бүлөбүз, бала чакабыз менен. 17 адамбы? 17 адам. Ошол 17 кишиге 17 гектар жер тийген. Жартысы суугат, 8,5 кайракы жер. Ошол жерди андан башка дагы 1,5 гектар жер бак тийген мага. Үлүш. Бизде 100 гектар алма бак бар болчу, Токой. Токой чарбасына карай чагасты. Ошол Токой чарбасын колхоз өткүзүп алгандан кийин ошол жерде мага 1,5 гектар бак тийген. Ал бакты элдер отунга кыркып кеткен. Ошо кезде 91-жыл, 92 жылдары. Бактын бүт биздин Шекер колхозундагы тийиштүү, колхозго тийиштүү бактын баарын эл кесип кеткен отунга. Ошо кезде көмүр жок, свет жанагыдай начар болуп, ушундай кризис болуп турганда элдерге отун керек болуп туруп, отунга кыркып кетишкен. Сиздин колуңузга багы жок? Жок. Ошо галяк жер калган. Анын сүрөтү бар менде. Ошол кыркып кеткен жерди мен алып туруп 1,5 гектар бактын орду кылып алып туруп, андан кийин мен ошол жерди өстүргөм. Мына мындай бак орду болчу. Эчтеке жок экен. Пенек түйүндө түмүрлөр калган да. Түмүрлөр. Мындай окшоп коелу. Анан бул ушу түмүрлөрдү суугарып жүрүп, мен экинчисин көрсөтөйүн. Суугарып жүрүп, мындай кылдым. Мындай бак кылдым. Анан ушул бакты бутактарын кыркып, ушинтип 30 жылда азыр полный кондицияга жарай турган кылып бак кылып койдум. 30 жыл болду мына. Эми ушул кезде келип 1,5 багыңды да, жанагы үлүшкө тийген 8,5 гектар жеримди да, андан башка 10 жылга асфальт эткен өңгүл, таштак, маштык жарабаган жерлер жатчы, жайыт болуп жаткан. Мурда. Ошол жерди мен өкмөттөн арендага алып, 10 жылга освоениеге берген, өздөштүргөнгө. Ана мен ал жерди өздөштүрдүм 10 жылдын ичинде. Кыргыз орус фондусунан 700 000 акча алдым, кредит, насыя. Ошонун 320 000-ын ушул жерге жумшадым, затрата кылдым. Айерге эмне кылдым? Менде бүт документтер бар. Айерге биринчи катапляп келдим, чоң катапляп келип туруп, таштарын сүрдүрүп, өңгүл сайлардын бәрін тегистеп, бүт тегистеп туруп, арыш тартып чыгарып, шлюздарды ачып, су келе турган кылып. Жана жайытка. Ошентип бәрін жазап, анан кийин чөп септим. Чөп сеп, 2 жыл чөп сеп туруп, анан севооборотко айландырдым. 2 гектарын, 1,5 гектарын чөп, 1,5 гектарына фасоль айдадым.
кайра кийинки 2 жылдан кийин кайра тиягын которуштуруу үчүн деп. Азыр өкмөттүн фондусуна суугат жерге айландырып койдум мен ал жерди. Кайракы жер эмес, мен суугатка айландырып койдум. Ана мен арыз менен өкмөткө кайрылдым. Силердин фондуңарга суугат жердин акчасын төлөйм мен. Кайракы жерде бизде 33 сомдон төлөчүк. Кийин 100 сомго төлөдүк. А суугат жерге 400 сом төлөйбүз. Өз ыктыярыңар менен көбүрөөк төлөйм дедиңер. Өз ыктыярым менен арыз бердим. Ушуну трансформа салып которуп, суугат жерге которуп. Арызым да бар. Кеңешке де жаздым, депутаттарга. Жайыт комитетине де арыз жаздым. И өкмөткө да жаздым. Ушуну жогорку категорияга которуп бергиле. Силердин бюджетиңерге акча түшүп турсун, мага дагы жанагы аренда жерди дальше узартып бергиле деп. Антпай койсоңор болот беле? Антпай койсом деле болот болчу. Керек болсо. Эми ошол жерди талашкандан кийин мен аларга бердим. Эмеге? Өкмөткө. Ким талашты? Элдер талашып атыр. Эл биз жайыт кылабыз деп талашат. Биз алабыз деп. Ошонун башында калган бакты, кайра бактын баарын кыйып, кереги жок, бер жайыт кылабыз деп. Эмне үчүн? Антет? Болдук, бир-эки адамдын кызыкчылыгы. Интереси бар да берде, интереси конфликт деп коет. Ошондой бир кызыкчылыгы бар да булардын. Анан эми менин оң жагымда, сол жагымда, артымда, алдымда менде эле фермерлер бар. Алардын жерин албайт. Ошол эле баары жайытта отурат. Алар да ошондой кылганбы? Алар кандай кылган эмес. Алар жөн эле ошо турган жерден эле фасоль айдап урожай алышып атыр. Кээ бирөөлөр састы алган. Састы оюп, казып, көл кылып, эрозияга айландырып, экологиядан талкалашып атыр. Алардыкын албайт. Давай сен эле өткүз. Ортосунда менмин. Ортосунда. Көп үйлөрдүн арасында, ортосунда. Менмин. А менин тегеремде бүт фермерлер бар, башка фермерлер. Алардын жерин албайт. Анан мен арыз жаздым өкмөткө, депутаттарга. Мен жеримди беремин, мендей кылып туруп, ашык жери барлар жайытта отургандардын бардыгы бошотсун. Өкмөткө өткүзүп берди. Баарына бирдей мамиле болсун. Бирдей, закон, мыйзам баарыбызга бирдей болсун. Болду дешти, комиссия шайлады, 21 депутат турат бизде. 21 депутат комиссия чыкты. Независимый комиссия чыкты элдин арасынан. Дагы ушундай жылайчылар чыгып туруп, апрелде этип 40 гектар жер элдин колунда, бәрин өкмөттүн балансына өткүзүлсүн деген чечим чыкты. Менде туруу чечим бар мынакей. Качан, кайсы жылы? Мына быйыл эле, жазында, май айында. 2021-жылы майдын 3-үндө чыкты. Эми ошону аткарбайт. Эч ким аткарбайт. Же депутаттар аткарбайт. Жана чыккан комиссия. Сураш керек эле да. Кана биздин талапты аткардыңбы өкмөт деп. Өкмөт аткара албайт. Жайыт комитеттер аткара албайт. Жер адиси аткара албайт. Сиз аткардыңызбы? Мен аткардым, берип койдум. Жайы менен мал жатты. Канча жана алган жердин кайчасы? 3 гектар. 3 гектар. Берип койдум. Жайы менен жатты. Күзүндө келет, мынакей алабыз деген, күзүндө да албайт. Ана мен бардым. Мынакей силер 8 айдан бери албайсыңар, анда мен деле бербейм. Сот аркылуу чечип алгыла деп мен бербей атырмын. Анан ошого мына конфликт келип атат. Кандай сен бербейсиң? Мен айтып атырмын, алгыла бардыгын, тегиз алгыла. Мыйзам баарыбызга, президентке да бирдей, силерге да бирдей, мага да бирдей. Бүт эл өткүзсүн, бүт берем, мен да берем. Бербесеңер, мен да бербейм. Мынакей конфликт ошодон чыкты. Анан эми келип, сен ушинтип атырсыңбы? Бүт биз сени көчүрөбүз, өрттөйбүз, өлтүрөбүз, жок кылабыз, сен мындай алып коебуз деп. Анда чатакты сиз өзүңүз баштаган болуп калып атасыңар. Жанагы жазбасаңар, алгыла дебесеңер чыкпайт эле чатак. Ошентип атыр да. Мен үн чыкпашым керек экен да, алгыла деп айтпашым керек. Болду. Мен алсам, эртең үйүмдү да көчүрөр десе, көчүп кетишим керек да. Ушундай болуп атыр да. Ошон үчүн булар мени чатак кылып атыр. Эми эмне болот азыр? Эми мынакей келишип кече 4-үндө келтирип, мен сарайыма келтирип, сарайым артында курчап койгон чарбагым бар болчу. Чарбагымды бүт өрттөп кетишти, сууруп, казыктарын сууруп, бәрин талкалап, мына видеокамерада жүрү, диск бар, мынакей дискте да туруп. Ошолорду кечен тергөөгө бердим.
тергөө дагы эчтеке чыгарбайт, жыйынтык чыгарбайт. Ушу менен эчтеке жыйынтык чыгарбайт. Кимдер өрттөп атат? Ошол жанагы провокаторлор, уюштургучтар. Ошо элдер деген. Бир 50-60 киши. 50-60 киши. Балдар. Көп го. Ошондой эле балдар, группадан да көп да. Так, ошолдай. Анан мен эми кайрылып атканым себеби жергиликтүү айыл өкмөтүнө кайрылдым арыз менен, тыянак чыккан жок. Айылдык жергиликтүү кеңешке депутаттарга кайрылдым, 20 депутатка арыз менен. Чыккан жок. Районный милицияга кайрылдым, жок, жооп. Тергөөгө. Районный прокуратурага кайрылдым, андан жок. Акимге кайрылдым, районный акимге. Адан жооп жок. Комиссия жиберип коет, кайра эле ушундай. Анан кийин областтык прокуратурага кайрылдым. Алар болсо районго жөнөтүп коет, футбол тилет, жооп жок. Областтык МВДга кайрылдым. СБга. Алар да кайрылды, жооп жок. Мындай алгылыктуу эч жооп жок. Ошо менен Током Мамытовго кайрылдым, областтык акыйкатчыларга кайрылдым. Алар бар текшерип көрдү да, жергиликтүү айыл районный прокуратурага жибердик. Ошолор текшерип результатын чыгарат дейт. Мына 8 ай болду, эчтеке жок, чыкпайт. Анан кийин келип президентке кат жибердим. Тиги Ташиевке жибердим, мырзага. Зулушев мырзага жибердим. Током Мамытовго төртөөнө бир эле арыз жибердим, бир маанидеги. Эмне деп? Ушундай мынагыдай контурдагы жерлерди элдер самовольный баскынчылык кылып алып атат, мыйзамсыз. Мынча киши келип, мен ушундай кылды, мындай кылды, басынтты, сөктү, аябай жаман нерселер менен угроза кылды. Тигиндей мындай мааниде ушуга мэри болуп чара көрүп бергиле. Болбойт. Эч кандай жок, жооп жок. Жанагы өрттөдү деген жер. Силердин аренда калган жериңерби же мечиттеги? Ал сайдын, мындай Укулан сайдын жери, мен сарайым бар да жерде. Ошол жерде бир 5 сотуктай эле жер. Ошол силердин аренда калган жерби же менчик жерби? Менчик жер эмес, ал тиги өкмөттүн жайыт жери. Анда сиздики эмес да? Меники эмес ал. Ошону өрттөп атабы? Ошону мен сарайымдан эле чыккан эле жерде. Мына хоту. Анда возле ворота. Анда сизге зыян тийген эмес болуп атат да. Тийди да, жанагы мен жанагы эмелерден сактаган бар да, жанагы шамал, бороондордон сактап сарайларды учуруп кетет да. Но бирок сиздин жерде эмес, башка сизге таандык эмес жерде. Таандык эмес. Мен сарайыма 2 метр положено жерде. Макул, бул аренда экен. А берки менчик жериңерди эмне деп ал жерде да талашып атат? Талашып атат. Анан ал ошол жөнүндө айтып бергиле анда. Эми менчик жеринде жер бар. Мен жана эл катары эле 50 сотуктан жер алганмын. Кайракы жер. Жанагы жерим кайракы жер. Эми ошо кайракы жерди ден көчүп кет. Берде жайыт кылабыз дейт. Себеби эмне десе, жайыт. Ким айтып атат ошону? Ошону жанагы провокаторлор, уюштургучтар. Буну уюштурган кылмыштуу топ бар да бир арасында, бир 4-5. Мына ошолор уюштуруп алып, ошолор айтып атат. Бул тияктан жер алып алган, бияктан жер алып алган, берди жайыт кылабыз. Бул Ал жердагы айланада башкалар да бар, туурабы? Башка тегеремде. Аларга тийбейт, сизге гана тийет. Мага тийип атыр. Бул башкага тийиштүү эмес. Касация этпейт да. Анан сотко же бир жака кайрылдыңарбы? Эч жака кайрылган жокмун. Сотко да барган жокмун. Биринчи эле ошол МВД, моногу правоохранительный органдарга кайрылдым. Жок ошол. Акимге кайрылдым. Аким келип көрүп, бул менчик жерге эч ким тиешеси жок деп кетти. Эч ким деген сизден башка эч ким? Менен башка эч кимдин тиешеси жок. Сиздики менчик деп кетти. Областтан комиссия келди да, бул да сиздин менчигиңиз, бир киши да тийише албайт деп кетти. Бул аны калган прокуратуралар тыянак чыгарбайт, же сот чыгарбайт, же эме тиги. Анда маселе эмнеде болуп атат? Эми маселе ушул. Маселе мыйзам чегинде, менин кайрылып келген себебим ушул. Мыйзам чегинде бардыгыбызга тегиз болсун. Мен ошол жерден чыгып кетсем, менин тегеремдегилер да чыгып кетсин баары. Бүт чыгып кетсин. Деген эми тигилер эмне үчүн анда сизди кетсин деп атат? Эмне үчүн? Кетсин дегени себеби мындай. Менин атам таластан
Менин апам ошо Шекер айылдан. Менин атам ошол жерге үйлөнгөн. Ошол жерден биз төрөлгөнбүз, окуганбыз, үйлөнгөнбүз, балалуу чакалуубуз. Кыргызстан жараны ошол жерден пропискада турам. Эми сен ошол атаңдын туулган жагына кет дейт. Ал кайер? Талас. Ошол эле бир областын ичинде. Бир эле областын ичинде, бирок Талас району бөлөк да, Бакай Ата району бөлөк, Кара Бура району бөлөк. Эмне үчүн антип атышат? Просто жанагы туугандар, айылда ушундай бир менталитет бар да. Сен баланча уруусуң, сен Тагай бийдин тукумусуң, сен баланча бийдин тукумусуң, сен баланча. Анан мени ушинтишип атат. Сен дейт тияктансың, атаң бөлөк, давай кет. Булар эмне үчүн анда уруучулук эмне үчүн мынчалык катуу болуп кеткен? Бизде ошондой. Ошондой. Жок, башкалардын баары чылкы эле бир уруудан, сиз башка уруудан болуп каласызбы? Туура. Ошон үчүн. Ошон үчүн ошол жердеги 4 кара Шекер деген уруу жашайт. Ошонун ичинде жалгыз мен жашайм. Дагы бир сотко кайрылдым деген деп айтып аттыңар эле, бир документтерди көрсөтүп. 2007-жылы да ушундай окуя болгон. Ошондо ошо кишилер азыркы уюштуруп аткан кишилердин балдарынын аталары да. Алар аталары азыр анча-мынчасы көз өтүп кетти. 2007-жылы болгон окуяда да ушундай окуя болгон. Туура ушундай окуя болгон. Давай мына жерди бошот. Кайсы жерди? Ушул жерди. Ушуну эле. Ушул эле жерди. Бошот. Анан Давай мен малым жайлат. макул, анан деп. Анан ошентип отуруп мен бербей, ушинтип сотко бергем. Сотко кайрылгам да. Сот ушуну иликтеп, райондук сот мага чечкен, областтык сот чечкен, жогорку сот мага чечкен, мына чечимдери бар. Мынакей. Бүт жогорку соттун чечими бар. Эми 10 жыл өттү ошодон бери. Эми ошолордун балдары кайталап атыр да, туура ушундай ситуация. Мына ушул айылдык, анан региондук козготуу деген ушул да, козутуу деген. Мени бөлүп тияка кетирип атат. А мен деле эртең ошол жактан барып туруп ушунча кишини ээрчитип келсем, бу кыргын болот, уруш болот, анча-мынча жерте болот, анча-мынча түрмөгө отурат. Ушундай болот. А мен андайга барбай, мыйзам чегинде тынччылыкта чечебиз деген маселени айтып атам да. Ошондо сиз баардык мүмкүн болгон бийликтердин баарына кайрылыпсыз, алар эч нерсени чечпейт, ошол жердеги жана 50-60 деген көп го. Алардын баары бир мындай бейбаш балдарбы, же кандай? Бейбаш балдар да бар, бейбаш балдар ээрчитип келгенде балдар бар, ушундай да. Алар сизди өрттөйбүз кеткин деп атат. Ооба, ушинтип атат. Башка уруудан болгон үчүн деп. Болгон үчүн. Эми эмне болот? Анан такыр эле кет деп атыптыр, ультиматум койгон турбайбы? Эмне болот эми анда? Эми ошондой боло турган болсо, анда жерте болот. Козголоң болот. Кыргызстандын бир ушундай баягы революцияда четинен ушундай козголоң чыга берет. Ошон үчүн менин кайрыларым урматтуу президентке жетсе, урматтуу Ташиевке жетсе, УКМ начальнигинин төрагасына, урматтуу Зулушевке жетсе, жогорку ак үйдө отурган депутаттарга ушундайлар жетсе, ушундайда акыл эси бар укуктук мамлекетте жашап атсак, ошондойдун баардыгын тынччылыкка келтирип ордуна коюш керек. Күч органдары өз убагында нормально иштеш керек. Анан кийин биздики ушундайларды токтотпой жүрө берсе, эртең айыл-айылдарда ушундайлар чыга берсе, анан дагы бир революция чыгат да анда. Айыл өкмөтүнүн башчысы ким? Чомотоев Канат деген. Чомотоев? Ал эмне дейт? Ушул Чомотоев Канат деген айыл өкмөтүнүн кетен ошибка биринчиси, биринчи эле. Ушу жыйналып аткан, ушинтип чуу чыгарып аткан элдерге чыгарып туруп айтыш керек болчу. Айтыш керек болчу, как өзүнүн милдети, укугу катары өкмөттүк өзүнүн бийлигин колдонуп айтыш керек болчу. Урматтуу элдер, силер жаз кыларсыңарды, сотко кайрылгыла. Сот кандай чечсе, ошондой болуп чечилет. Бул кишинин дал мындай эмеси бар, чечими бар, сотто бүткөн, мындай болуп бүткөн. Арендовой договору болсо бүтсө, аны биз чечебиз. Азырынча тынчтык кылгыла да, тарагыла деп таратып коюш керек болчу. Анткен жок. Антпей туруп кайра өкмөт келүү элдин арасында. Сен өкмөт кет, сен бокту да кыла албайсың, эчтекени кыла албайсың деп боктоп атса да, унчукпай туруп кетип атыр. Эчтеке дей албайт, чече албайт.
Жол болса бул ушул эң биринчи Милициянын башчысы ким? Ошо райондо же айылда милиция жокпу? участковый милиция бар да. Ал эмне дейт? Ким аты? Ал Айбек деген бала фамилиясы эсиме чыгып атыр. Ал эмне дейт? Ал болсо айтат, мыйзам чегинде чечилесин. Тынчтык кылгыла дейт ал тиги правоохранитель. Бирок жанагыдай эч кыла албай атыр да, эчтекеден коркуп атыр ал элдерден. Тиги акимге кайрылдым мен. Анын аты ким? Бектуров. Бектур деген. Аким. Сагынбаев Бектур. Ал эмне дейт? Ал кишиге келсек, мен комиссия жиберем, комиссия барып чечет деп коет. Комиссиясы келди, көрдү. Бул кишинин көп менде актылары бар. Мээнет жасагандыгы үчүн эске алып, урматтуу өкмөт өзүнө арендага берип коюңар, суранабыз деп кеткен актысы бар. Акимият. Анан акимге бардым. Мына ушундай десем, эми биз кайрылдык, пунктты жазып бердик, аны өкмөт чечет деп коет, болду. Өкмөт кайсы өкмөт? Айыл өкмөт. Айыл өкмөт. Айыл өкмөтү чечпейт. Прокурор болсо айтат, талап келтирип атасыз, ошо немеделен ушундай кылып чечип берип койгула. Трансформациядан өткүзүп берип койгула деп прокурор талап кылса, аны да аткарбайт. Аткарбаган үчүн мен прокуратурага келип айтып атам. Представление жазып туруп, акимге бербейсиңерби да, өкмөт иштебес, өкмөттү бошотпайсыңарбы? Ордуна иштей турган өкмөт алып келбейсиңер. Десек, Булар баягы катуу эч нерсе болгон жок, жөө эле келип бирөөлөр хулигандык кылып атат. Ошон үчүн мына кагаздар, чечимдер бар, эч нерсе болгон жок дегендей кылып атат. Ошентип атат тигилер, прокуратуралар. Өрттөп же чын эле жанагы айткан сөздөрүн аткарып өрттөп жибергенден кийин кеч болуп калышы мүмкүн да. Туура. Ошон үчүн мэрини эртерээк колдонсун деген максат менен келип мен кайрылып атам. Ошону урматтуу президентке жетеби, жетпейби деп. Эми президент эмес, ошол жердеги эле аким чечиш керек эле да. Туура да. Же рай милиция. Туп-туура айтасың. Райондук милицияда билеби мунун баарын? Билет, бүт билет. Эмне үчүн эчтеме кылбайт? Болду, билбейм. Кылбайт. Рай милицияны билбейсиз ба? Участковойду. Жок, райондук милиция. Билем. Анын аты эне. Сагынбаев. Мейли макул. Кийин таап аларбыз. Азыр эле бар дейм. Талас областынын Карабур районундагы Эсен быгада бергенде Жакыпбеков Эсенге. Эсен Жакыпбеков. Жакыпбеков Эсен. Бул ким болуп атат? Карабур районунун Эсен бунун башчысы. Ну макул. Ал эмне деди? Сагынбаев тиги эмеби Эсенби? Ал эмне дейт? Эсен биз контролдо турабыз. Милициянын органдары барат, буну разбирать этет, тергөөчүлөр разбирать этет, болду, бүттү ошондо. Качан айткан муну? 3-үндө. Жок, 26-сында декабрда. Да ошентип койду. Болду, ошо менен жок жооп. Ну, чын эле алар өрттөйт деп ишенесизби же балким жөн эле баягы сөз? Ишенем да. Жанагыдырчылап чарбактарымды өрттөп, менин үйүмө келип 50-60 киши көчүп кет деп кыйкырып атыр. Жүрү мына интервью бүт камерада бар тартылган. 50-60 киши. Мен көчөдө жашайм да. Тегерегимде соседтерим бар, коңшуналарым. Бүт көрүп тур да, карап тур. 50-60 киши келип алып, эшиктин алдында көчөдө туруп алып, ач эле ач эшигиңди, баратаң ач, талкалайбыз, өрттөйбүз, жок кылабыз деп. Анын уят сөздөр менен, ооз калгыс сөздөр менен сүйлөп атат. Эмне деш керек эми? Ошондой нерсеге күбө болуп бир милиция же айыл жүрү, участковый милиция арасына жүрөт. Жүрү. Көрүп турат. Бирок эчтеме кылбайт. Эчтеке кылбайт. Биздиз. Эмне үчүн? Мен каяктан билем аны. Эмне үчүн экен? Мен билбейм да аны. Коркобу? Коркуп атыр да, ошон үчүн да. Тилер эмне ошончолук милиция коркуп тургандай алар агрессия жасап атыр. Алар ошондой агрессивный эмелер, адамдар түшүнүгү жок, безграмотный, мыйзам чегинде сүйлөгөндү билбеген көчө тентектер да. Мына ошондой адамдар. Барды канча ошол силер жашаган жерде канча үй бүлө турат? Бизде 2000 население турат. 2000. Шайлоого жарактуу, шайлоо голосовать эте турган 1200 киши бар. Ана бизде ушундай да, анан дагы коңшу айыл бар, ал жерде 700 население турат. Ошо баары биригип 2000ден ашык
шайлоочу бар бизде. А бирок бала чака бар. Жаш балдар, мектеп окуганда балдар бар 1200, 1400. Аялдар бар где-то ушундай. Мынау баш прокуратурага Бишкектеги башка бийликтерге качан кайрылдыңыз сиз? 12 эмеде. Декабрда. Андан бери бир ай өтүп кетти. Бир ай өтүп. Эч нерсе жок. Эчтеге. Ошон үчүн келип атам да. А тигилер качан чыгып кетти деп атат? 15-inde чыгып кетти атат. 15 эмеге чейин. Январга чейин. Ооба. Ошол 2000 адам жашаган айылда башка эч кимге мындай мамиле жок. Жок. А башка айылдардачы, кошуна айылдарда? Бар да башка. Аманбаев деген айыл бар. Аякта ушинтип эле. Ушинтет. Анын аягы эмне менен бүттү? Аягы өрт менен бүткөн жанагыдай. Демек сиздикин да өрттөйт экен анда. Өрттөйт. Качан болгон ал окуя? Ал окуя жайында жаз камал болгон. Быйылбы? Быйыл. Башка айылдагы жана. Башка айылдарда. А дагы башка айылдарда болду беле? Болду ошондой. Май айында. Анда бул жалпы бир мындай нерсе. Вирус да бул. Вирус, оору. Вирус. Каптап баратат ошондой. Жаман неме каптап баратат ошондой. Дагы башка окуялар бир айылда болдубу, башка же ар башка айылда? 5-6 айылда болду ушундай нерсе. Анда бул ушундай бир жалпы тажрыйба экен да. Тажрыйба. Ушуну койдура албай, токтото албай аткан бийликтерден болуп атат да. Ооба. Вот, мына мыйзам иштебегенден болуп атат. Алар сотко кайрылып, мурда милицияга кайрылды беле жана өртөлүп кеткендер? Аларды билбейм, Ал башка айылдарда мен кызыкпайм, ага интересовать этпейм. Анан алардын өрттөп жибергени эмне кылды? Ал жерлерин тартып алып коюшту. Анан кайра берип алып коюшту. Кандай алып коюшту? Через сот алды болуш керек да. Алып коюш иштешет. Мурдагы ээлериби? Жерлерин жанагы цепкенин, айдагандарын баарын өртөп беришкен да. Талалар. Тебелеп, мал каптатып. Соттош бирдеке кылды да. Мен эмне кылды деп мен. Макул, анда эмне кылайын деп атасыз? Бир кайрылуу кыласызбы же мындай ошол бийликке же каяка? Бийликке кайрылуу жасайын дедим эле. Кандай? Эмне деген? Урматтуу президент Садыр Жапаров Нуркожоевич. Урматтуу Камчыбек Ташиев, урматтуу Зулушев. Бийликте турган эң биздин Кыргызстандын башкарып бардык элге ушундай мыйзамдуулукту орнотуп, укуктук республикада, мамлекетте жашайбыз деп жатып, анан ушундай жаман ыплас ооруларга барып атканыбыздын себеби эмне? Ушундайга жардам бизге окшогон, мага окшогон пенсионерлерди, колунда жокторду ушинтип элдер келип эле басак алып, мүлкүн тартып, жерин тартып алып, үйлөрүн басак алып, өрттөп, ушундай кыла берсе болобу? Эгерде болсо, анда дагы бир революция жасайбызбы? Пенсионерлерге айлыгын көбөйтөбүз, ишиңерди жакшыртабыз, турмушуңарды жакшыртабыз деп күнүгө телевизордон айтасыз. Мынча гектар жерди трансформацияга бергиле деп атасыз. Продовольственный программаны ишке ашыргыла деп атасыз. Ушундайдын бардыгын эл аракет кылып атса, бейбечаралар колунда жоктор ушинтип иш жасап атса, колунда чиновниктер тартып алып эле ушинтип малай кылып жүрө береби? Мыйзам чегинде иштебизби? Анан тышкары жанагы күчтүү структуралар. Сиздин кол алдыңызда кнопканы басса иштей турган кызматкерлериңиз, КГБларыңыз, милиция органдары, прокуратуралар, күч органдары. Сиздин чыгарып аткан, иштеп аткан мыйзамыңызга, сиздин саясатыңызга каршы туруп аткан киши катары эсептеп атам да мен ушуларды. Тартипке келтириш керек. Ушуну тез аранын ичинде тартипке келтирип койгонго неужели мынтип болбойт? Мен ушуну кайрылат элем да, ушу жогорку органдарга. Ушу үнүм жетеби, жетпей калабы? Аршыкты жазып келип атырмын, башкарына жиберип атырмын, катты жиберип. Эч кандай тыянак чыкпайт. Футбол ойноп, улам бирине жиберет, районго чейин барат, районда жаап коет. Ошон үчүн урматтуу президент, урматтуу Камчыбек Ташиев ушу күчтүү структураларын бир тартипке чакырып, тез аранын ичинде ушундайды чечпесе, бул коронавирустан да жаман оору болуп барат. Ушуну силерден суранып кетер элем. Рахмат, мүмкүн чечилет, мүмкүн бир кандайдыр бир чаралар көрүлөт. Бизде конокто Каныбек Токторалиев болду, Таластагы Шекер айылынын тургуну, фермер, пенсионер.
Рахмат сізге. Рахмат Саламат сізге. болыңыздар.